IT ассоциациясынын атқарушы директору, Түлгүрдү координатор, долбоордун координатору болот. Биз ушул Кызыл Кыяда 70-лицей негизинде IT лицей ачып жатабыз. Бул негизги жаңылык болуп атат. Мурунтадан мындай лицейде заманбап IT боюнча окутуу болчу. Анан биз ушу 5 шаарды тандап, анын ичинде Кызыл Кыя профтех лицейлеринин негизинде биздин ушу өзүбүзгө керек программисттерди өстүрөлүп чоңойтолу деп программасын түзүп, баарынын мугалимдерин даярдап, окутуп, ушу 1 сентябрдан баштап буюрса иштеп жатышат. Бул долбоор фонд Сорос Кыргызстан менен каржыланып, аларга ремонт кылып, биз оборудование бүт алып бердик. Айтып кеткендей, былтыр уже мугалимдерди даярдап койгонбуз. Алардын биздин жаңы өзүбүздүн программабыз боюнча окутушат. JavaScript анан Python программирование тилдеринде окушат. 9 класстын негизинде 3 жыл окуп, аттестат алып диплом алышат. 11 класстын негизинде 10 ай окушат, диплом алышат да, кесиптик диплом, специальность программист деген дипломду алышат. Контрагы болсо, бул деген лицейге төлөшөт. 11 класста алар 50 000 төлөшөт. 9 класстар болсо 36 000 сом жылына төлөшөт. Бул акча бул биздин жанагы окуткан мугалимдердин зарплатасына келет да. Биз аларга зарплатасын чоңураак коюп атабыз, анткени аларды программированияны жарым жыл үйрөттүк, анан башка жакка кетип калбашсын деп башка мугалимдерге караганда зарплатасын көбөйттүк да. Ошо жаштарды азыркы жаш муунда программирование негизи маалымат технология тармакка тарталы деп элек, анткени алардын бүткөндөн кийин сөзсүз жумушсуз калбайт да. Азыр талап суроо аябай күчөлүп жатат. Биздин ушу ассоциация IT компанияларды биририп, анан бизге өзүбүзгө ошо программисттер күндөн күнгө жетишсиз да. Биз постоянно жаңы кадрларды издеп турабыз. Ошон үчүн ушул массалык түрдө региондорго дагы, жаштарыбызга дагы ошол IT-ге окуганга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп ошол региондорду ачып жатабыз. Эгер силер ушул IT-ге окуйт элем, бирок менин жашым туура келбейт десеңер, бизде 50 000 программист деген дагы долбоор башталды. Аякка деген каалагандар 14 жаштан өйдө окушат, чектөөсү жок, возраст боюнча, жаш боюнча. Бул деген карантинде, пандемияда жана жумуш жоготкондорго арналган проект болуп атат да. Көбүнчө ошо карантинде барып көрдүк, жана онлайн иштегендер иштей берди да, акчасын таап, мурункудай эле жан багып атты да. Ошон үчүн азыр көп профессиялар өзгөрөт, көп профессиялар жоголот. Ошон үчүн азыр онлайн профессияга көп көңүл бурууга деп биз ошо бар кызыккан элдерди ошого чакырып атабыз да. Ошо суроолоруңуз бар болсо. Мен Татыбүлү Бердиева, ушу проекттин координатору болом. Программисттер жөнүндө айтып кетсем, Кыргызстанда башталгыч программисттер $300 маянасы өйдө болот. Анан 2-3 жыл иштеп калгандан кийин алардын маянасы $5000 чейин жетип калат. Ошондой эле анан чет өлкөгө да иштесе болот. Кыргызстанда эле отуруп, ноутбук эле, интернет эле бар болсо, ошондо башка чет өлкөлөргө иштесе болот. Андан гана бир эле проект алышпайт. Көп программисттер 2-3 программисттер бир айда алып койсо, бул проекттерлерди ушундай да маянасы аябай жогору болот да. Ошон үчүн кесиптик лицейлерди ачып жатабыз ушу региондордо. Анткени көп жаштар азыр
жумушсуз калды. Анан да башка өлкөлөргө барып кара жумушту иштегенге да жөнөтүп жатабыз. Ошон үчүн программист болууга чакырабыз. Биздин IT компаниялар көбүнчө экспортко иштешет. Балким билесиңер, жогорку технологиялык парк деген парк Бишкекте. Аякта ошо экспортко иштеген компаниялар көп ошо өзүнүн кызматын, өзүнүн жашап чыккан системаларды башка өлкөлөргө сатышат да. Анан өздөрү Кыргызстанда жашап, Америка, Кошмо Штаттар болобу, же Европа өлкөлөргө, же Япония, Сингапур ошолорго кызмат көрсөтүп, ошол жактан майнасын ошол жерден алышат да. Анан ушул окууну бүткөндөн кийин биз стажировкага өткөрөбүз. 2-3 ай стажировка кылышат. Стажировканын жыйынтыгы боюнча эң жакшы мыкты окуган балдарды биз жумушка алабыз да. Таттуу айтып кетейин, 2 жылдан кийин $5000 чейин деп, чүнкү бул эме бир аз төрөмө сумма болуп калат да. Жылдан жылга тажрыйбасы көбөйө берет, анан зарплатасы да чоңое берет да. Андай эң жакшы 10 жыл иштесе, анан $5000 болот да. Азыр ато төрөмөсү айтып алып, анан бизге күнөөлөбүз төрөмөсүн алып. Кыргызстандын ичинде көбүнчө ошо жогорку технологиялардын паркка кирген компаниялар болот да. Ага чейин биз өзүбүз аларды стажировкага алып, мен айтып кеткендей, бир аз мындай көбүрөөк практика берип, аларды үйрөтөбүз да. Анан эмнеге биз кесиптик лицейди тандадык? Анткени илгертиден бери кесиптик лицейлерде практикасы көп да. Университетке салыштырмалуу практикасы көп болгон. Ошон үчүн биз программист болобуз деген адамдарга көп практика болсо ошондо үйрөнүшөт да. Университетте болсо теория көп болуп, анан университет бүткөндөн кийин көп нерсени билбей калышат да. Биз болсо программаны ушундай негизинде түздүк, ошо 50%дан аз эмес да практикасы. Анан мугалимдерди болсо биз ошо жергиликтүү мугалимдерден эң күчтүүлөрдү тандап, алардан конкурстан өткөрүп, анан биз өзүбүздүн тренерлерибиз, компанияда иштеген тренерлерди ошолор окутушту да. Анан биз аларды дайыма квалификациясын көтөрүп, алар менен дайыма байланышта болобуз, аларга жардам беребиз да. Ошо региондогу лицейлерди ошондо өнүктүрүп кетсек да, башка шаарларга дагы ачабыз деген үмүт максатыбыз бар. Буюрса ушул жылы 1-чи жылы болуп атат. Негизи 40 адам эң аз дегенде 40 адам алабыз. 20 киши 9-чу класстын негизинде, 20 киши 11-чи класс, бирок 80 кишиге чейин алабыз да. Андан тышкары айтып кетсем, 2 бюджеттик орун бар. Акысыз, аякка деген толук жетимдер же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, бирок жакшы окуган балдар тапшыра алат. Документтерин тапшырса, биз комиссияга карап өзүбүз аны көзөмөлдөп, өзүбүз чечим кабыл алабыз да. Эч кандай мындай коррупция өз кишини киргизип кой деген болбойт бул жерде. Анан кичинекей мындай тест, логический тест өткөрүп жазышат, ошонун негизинде биз кабыл алабыз да. ОРТнын немеси кереги жок. ОРТнын результаттары кереги жок тапшырыш үчүн. Кандай документтер ошо таттуу айтып кетсең? Паспорттун копиясы керек, анан 9-чу класстын бүтүүчүсү болсо жанагы свидетельство берип коюшат. 9-чу класс бүткөндөн кийин ушуну копиясын да алып келиш керек. Андан дагы жанагы поликлиникадан медициналык форма 086-ны толтуруп алып келиш керек. 11-чи класстын бүткүчүсү болсоңор аттестат алып келесиңер. Ушуну керек болот.